Асанбек Ыстамов, Жортул. Сарытай мырза. Канча күн жол жүргөнү белгисиз. Айтор көгөйрөк аркылуу жүрүп отурушкан бойдон көлгө түшүп, андан көл жакалай каркыраны кесип, жунгар жерине өтүшөт да, нечен күндөп түндөп ойротторду чапкан тура 80 жигитти Сарытай мырза. Кең жунгардын Котон аймагы ал кезде бүт бойдон дагы эле ойроттордун мекени болгон. Чөп катып, мезгил коңур кургак күзгө тартып калган кез. Котон жеринде булут желген бийик тоолор жок десе, боз адырлуу мейкиндик мал жандыктын куттуу жайыты. Түзөңүндө жыш өскөн койшубак, адырлары бетегелүү келет. Аш болумдуу кургак бетегени керте чайнаган жылкы жаныбардын текши семирип турган учуруна туш келишти жортулчулар. 80 жигит Котонго жеткен эле күнү күркүрөтө чаап кирбей, Сарытай мырза амал менен кол салыптыр. Кошунду буйгага катып таштаган мырза өзү баштай 2-3 жигитин алып, бир нече күнү жер чалып, үйүр жылкылардын санын алат. Жылкычылардын кандай куралданганына чейин байкап билишет да, жолдун оңуту кайда, буйгалуу чытырман бадалдар менен суу аккан колот жана кууш капчыгайга чейин текши изилденген соң, ай отуруп чыккан кезде чабыл коюптур кайранер. Ошентип жаш болсо да баар накылга салып өлчөй, амал менен катылгандай тойротторго Сарытай. Туюп калса кең талаага кире качат деп, Котон мейкиндигинин эң алды жагынан торой, ылдыйтан өйдө көздөй сыдырып, эч кимди камындырбай бейкам жаткан жеринен басышат. Туш-тушунан сокку жеп жүдөп, чүнчүп турган элге Сарытай мырзанын колу чоң жоо келип тийгендей көрүндү. Анан калса Сарытай куулук кылып, 80 жигитти чогуу каптатып жибербестен, 10-10дон иргеп, 10-у 5ке бөлүнүп, айгай салган 5 жигит жаадай атылып сүрүп киргенде, калган экинчи 5өө башка жагынан чабуул кою. Эгер ойроттор каршылык көрсөтүп көптөп баратса, акмалап турган башкалары туш-тушунан жыра чаап, мылтык атыла, буйгада жаткандары өздөрүнчө улуп, айкыра, Айтор түмөн кол басып киргендей бейкам жаткан элдин жүрөктөрү түшүп отуруп калышкан экен. Жерге жарык киргенде жигиттер бирде башын кызыл жоолук менен таңып чапса, бирде кара жоолук буунуп, сүрүп айдап киргенде, илгеркиче кыргыздын түмөн колу басып кирди дешип, жылкычылар мал жанын таштай түзөңгө, талаанын түпкүрүн көздөй качып беришет. Далайды кырса, далай кыргынды өз баштарынан өткөргөн ойроттордун жүрөгү түшүп, Ала тоо ичиндеги кыргын, казак талаасындагы кан төгүлгөн салгылашуу, андан кийинки Манжур Кытай падышасы Богдухан бирден терип мууздай бергендиктен улам, байкуш эл сес көрсөтүүгө кубаты жетпей, жан айласын издеп, эптеп тирүү калсак болду деп отуруп калган кез болчанда. Элден ырк кетип, жигиттердин жүрөгү өлгөндө, жалгыз атчанда айбаттуу жоо көрүнөт. Бул жерде ойроттор Сарытай баатырдын жигиттерине караманча каршылык кылбады деп жаткан жерибиз жок. Ойроттор өжөр, намыскөй эл болушат. Алар Сарытай мырзага алдатып коюшту. Куулук кылды, амалдуу экен Сарытай мырза. Ошентип кең Котонду 2 күнчө түрүп, сүрүп чааптыр ал. Колго түшкөн үйүр түмөн жылкыларды Ала тоодон ары бел ашыра кыргыз жерине айдап жиберип, акыры 9 ойроттун колубутун байлай аттарына танган бойдон көп олжонун артынан өзү куюндай чаап жөнөйт. Бел ашканча бирде токтоп, артка кайрыла жол чала, кээ жерге кароол коюп, ойроттор куулук кылып тосуп жаткан жокпу деп акмалайт. Куугунга алышмак биякта турсун, кара башы аман калганга сүйүнүшкөн ойроттор сан жылкыга кайыл болушуп кала беришкен тура. Көлдүн башы атактуу каркыра. Сан кыргызга буйруган ыйык каркыраны Манас атанын буту баскан. Каркыра кыргыздын Айкөл адамдарынын аш тойлору өткөн ыйык жер. Көп өтпөй түмөндөгөн сан жылкыны айдаган Сарытай мырза Каркырага келип жетти. Чалкыган, кеңирсиген кең жайлоо Каркыран ичи дүпүрөгөн Камбар атанын тукумуна батпай кетет. Дүпүйгөн узун жалдуу, аяктары кыска, бойлору пас, түктөрү узун, ташка салсаң ташыр кабаган,
Канча күн жол жүрсө да эч чарчабаган болот туяк ойрот жылкылары кызыл май боло чарчап чаңкап келишип, каркыранын суусунан моюн созуп шимиргенде, мелмилдей агып жаткан дарыя бир саамга сооло түшүп, тоо суусунун кара суур балыктары тыпырай туйлай, боору күнгө жаркырай жатып калышкан дешет. Чапкынга келген сан жылкы көк жашыл өрөөндү беттеп жамырай бергенде, кең каркыранын ичи таардык кылган имиш. Чатырларды тигип таштап 2-3 күнчө өрүш алганы эс алып жаткан Сарытай мырзанын кабарын угушкан чет жагадагы кыргыздын мыктылары учурашканга келишип, каркыранын ичи өзүнчө эле шаң тамашага толочот. Ооба, каркырага деп жеткен күн эле жигиттер толук баш кошкон жерде кошун жортуулда мерт болгон 2 жигитин жоктой аза күтүшө, өлүктүн муздак денесине баштарын ийишип азыраак турушкан соң, кана эмне кылдык деп көпчүлүктү тегерете тиктейт Сарытай. Жигиттер тунжурай, эч ким озунуп кеңеш айтууга даабайт. Жигит башы Койсары алдыга өтөт. Сарытай мырзага батынган жалгыз ошол. Жортуулга чыккан жигит ар качан өлүмдү моюнга ала жүрөт. Баш жарылып баш кетпей да мөөрөй колго тиймек беле. Кара башыл жигиттин мойнунда ар качан бир өлүм бар. Кудайга шүгүр, дагы чыгым аз. Биз актык ишке, ыйык ишке аттанып чыкканбыз. Баатырдын айылына куда түшүп келдик. Баш алганы келдик. Тилегибиз ак, жүргөнүбүз тойдун камы. Ушунча олжо менен баратып, Баатырдын айылына өлүк жүктөп киргенибиз кандай? Койсары унчукпай калды. Сарытай мырза кимден кандай сөз чыгар экен дегендей өзүнчө мелтирейт. Анан калса, мерт болгон экөө тең Атаке Баатыр кошкон жигиттердин тобунан. Бирөөнүн төбөсүнө чокмор тийип ошо заматжан берген. Экинчиси катуу чаап баратканда атынын буту суурдун ийнине кирип мүдүрүлдү да арка мойну үзүлгөн бечара жолдо келатканда жан берди. Шамдагайлык менен машкандыктын пайдасы тийдиби, Сарытайдын жигиттеринин башы түгөл, жарадар болуп, жапа чеккендери да жок ичинде. Бирок эки тарап тең алда качан эле жаны бирге жолдоштордон болуп калышкан. Койсарынын сөзү ойго салды баарын. Атаке тараптык маңдайы жарык, кыл мурут жигит алдыга өттү. Өлүктү жүктөй кеткенибиз натура болор. Той үстүндө айылда өкүрүк чыкпасын. Анда эле карындашыбыздын жолу, келечеги кантет? Жакшылык жышаан бузулат. Кара жолтой атантпай башкача жол издейлик. Ушул жортуулда Сарытай мырза сындан өттү. Азыр өзү да өпкөсү көп, ичинде кубанып турат. Айткандай, жунгарларга ырым үчүн аттанбады беле? Оңойбу, топ жигит менен барып, бүтүндөй журттун үрөйүн учурду. Минтип чаап, айдап келди сан жылкысын. Көчмөндөр үчүн жылкы байлыктын башы. Кыргыз баласы аны башынан жакшы билет. Эми ойроттор көпкө дейре боору менен жылып оңоло албас. Канатын кайрып, канатын сындырбадыбы Сарытай мырза алардын? Атаке Баатырда күйөөнүн өнөрүн көрөйүн деп сынай 3 күн бою унчукпай койгонун дароо түшүнгөн. Анын үстүнө салтты бузуп, кара башылы жок барышты Баатырдын айылына. Аны да атасы уулуна айткан. Эл ичинен кул издесе, ким берет ага кара чечекей уулун? Багар көрөрү жок болсо да, ар бир кара башыл эркектин артында уруусу бар. Журт ичинен башка жакка кул кетсе, уруу башчысына доо кетет. Элин асырай албай, жетимин кулга алдыргандын башынан бактаят. Өз элине зомбулук көрсөтсө, Карабайбек журтка батабы? Анда ал элдин башын кошуп, бектик кыла албай келечек үмүтү таш капмак. Кул олжологусу келген бий менен бек ар качан бөтөн элди чапкан. Кыргыз ичинде кул аталгандын баары чет элден келишкен. Илгертеден эле кан көтөрүп ак кийизге саларда, курмандыкка адам мууздашса, анда да бөтөн журттан колго түшүп келген бечаранын гана алкымын шамшаршылыган. Канча ойлосо да Атаке Баатырдын алдына кара башыл кул ала барууга Карабайбектин күчү жетпеген эле. Муну Сарытай мырза эң жакшы билчү. Аны өзү менен келаткан 40 жигити учурунда сездиби? Абийир болуп мына бөрүдөй көзү канталаган бир эмес 9 кул жатат байлоодо. Сарытайдын өзү тургай, минтип жигиттеринин да маңдайы жарык.
Аны түшүнгөн атаке жаатындагылар да той жөнүндө жакшылык жашаган катары ачык айтууда. Үзүрлүү ушул тилектер мырзанын ичин жылытты. Ошондо амалдуу Сарытай өзү бүтүм чыгарбастан өлүктүн жайын кандай кылууну көпчүлүккө салып отурбайбы? Сарытай бир саамга тунжурай түштү да, ал кайра жарданып тургандарды сыдыра карады. Канттык анда, айткыла? Атакенин жигиттери бир ооздон кыйкырышты. Жортуулчу жигиттин башы жолдо калат. Ыйманы жолдош болсун деп бата кылып көөм кете бергенибиз оң. Мисирейген Сарытай унчукпайт. Кой сары сүйлөдү. Курмандыкка жылкылардан чалабыз, кардын жарабыз. Бардыгы бир ооздон кубаттап, ууду күчөйтүшкөндө Сарытай мырза колун көтөрдү. Шейттерди бир отоло көөм кеткенибиз оң болбос. Ата энеси, тууган уругу эмне дейт? Анда эле токона алатка калабыз. Күйүп бышкан ата эне каргап койсочу. Мырзанын айтканы жөндөй эле. Кантсе да көпчүлүктүн чечимин бузуп коебу деп кой сарынын жаны чыкты. Мырза, жоопту чогуу беребиз. Айтып жатпайбы? Сөөктү ала кеткенибиз кандай болор экен? Сарытай оң колун көтөрүп аны кайрадан тыйды. Айтканыңарга мен каршы эмесмин. Рас, сөөктү калтырабыз, бирок аманат калтыралык. Жаш мырзанын акылын эп көргөндөр ак сөз, мырза туура айтат, деп жабалакташты. Сарытай андан ары оюн улантты. Билесиңер, аманат калган сөөк коюлбайт. Издеп алчулары келгиче ал бузулбай турган буйга жерде, муздак жерде катылуу турат. Андан көрө ит куш жетпеген, эч ким билбей турган муздак жай издегиле. Тетиги ак карлуу чокунун этегиндегидей жерде бир үңкүчө табылса, сөөк тоңуп жата бермек. Чолоо тийгенде туугандарын ээрчитип келип алып кетмекпиз. Эгер туугандары макул көрсө, жортулда өлгөн жол боюна коюлат деп кайра келип көргө берсек боло берет. Ата бабанын салты ушундай го. Жигиттер дагы коштоду. Мырза туура айтат. Аманат калтыралык, аманат. Ошо бойдон шейттерге арнай бейлер жарылып, топ жигиттер аманат үчүн жай издешип, туш-тушка жөнөштү. Акыры Каркыранын түндүк жагындагы карагай черилүү токол тоолорду тинткен жигиттер ак карлуу чокунун этек чениндеги Турнакөл деген сонун көлдүн четинен жай табышты. Ажайган тунук кичинекей көл. Көлдүн үстү жагы жашыл карагайлуу кызыл аска. Аска ылдый кулаган билектей шаркыратма туптунук. Апакай көлгө куюп турат. Ошол шаркыратманын алдында үңкүр бар экен. Үңкүрдүн ич жагы кенен. Таманындагы тоңгон муз жайында да эрибей, тонсуз адам чыдап тура алгыс үңкүргө ак кийизге оролгон жигиттердин сөөгүн катышты да үңкүрдүн оозун эч жан аттуу кире алгыс кылып бекитишти. Кайра келген берендер жолдошторунун кара ашына аябай тоюшкан соң ал түнү унчугушпай жатып калышкан. Олжо жылкыларды түнү бою кезектеше кайтарып, өрүш алган жортулчулар эртеси көңүл ачып кумар жазууга киришти. Сарытайдын жигиттери бир жак, атаке кошкон жигиттер өзүнчө. Эңишип күрөшүп, жаа атышканалар бири жыгылса экинчи тарап чычалабай, өз ара аяр мамиле кылыша, дилдери биригип кетишти. Көбүрөөк үстөмдүк кылып барачканын сезген Сарытайдын машыккан жигиттери күйөөлөп келген жолун эстеринен чыгарышпай, мөөрөйдүн көбүн тигилерге оодарууга кылган аракетине кайын тараптагылар көнүшкөн жок. Алардын оюну эрөөл эмес, тамаша. Ошондуктан ат аттан калса туягын кес, жигит жигиттен калса кулагын кес дешип намыстанып коюшкан. Бирок ортолорунда чатак чыкпай, ызаага алдыргандар да болбоду. Жыккан жакка жыгылгандар ак тилинен таазим эте, бул карапайым асыл жигиттердин көңүлдөрүнүн тазалыгына мырза да ичинен ыраазы боло, өзү да чамынып кирип, чечинип сала оюнга аралашкысы келет да кайра өзүн араңтыят. Чанаш-чанаш кымыздар келип алынып, ортого оттуу улуу жагышып, жылдыздуу түн алдында эч кимдин уктагысы келбей, Каркыранын коңур абасынан кенен-кенен дем ала, алдыларындагы жаядан кесип жай жешип, жай отуруп май жешип,
байлануу туткундардын колубутун бир аз бошотушуп, кымыздан бери этке тойгузушуп ташташкан. Колго түшкөн бечараларда не айып? Кылтыйып, унчукпай жатышат кошун четинде. Тогузу тең Баатыр айылында калабы? Деп бир жигит экинчисинен акырын сурай калды. Аны мырзанын өзүнөн сура, деди тиги кытмыр. Койсары сөзгө аралашты. Теңин ала кеткенибизде аларды кул жумшамак белең жол болду туура айтат, аны мырза билет. Бул сөздү укмаксан болгон Сарытай мырза муздак Кытай арагынан рахаттана шыңгытты да эч ким менен иши жоктой өзүнчө сүйлөгөнсүдү. Таңга жуук ууга чыгабыз. Жүрөгүндө кара жок 10 жигит бөлүнүп уктай бе салсын. Жоонто үн чыкты. Башкабызчы? Сарытай кесе айтты. Ондон ашыгы көптүк кылат. Эрдемсиген 20 жигит тура калды. Биз даярбыз мырза. Сарытай баш чайкады. Ондон ашыкты албайм. Көптүн зыяны тийбейт мырза. Сарытай жооп бербестен буйруду. 40 жигит түнү бою жылкыларга көз болгула. Кирпик ирмемей жок. Жол болду. Жылкы күзөткөндөргө сен башсың. 20 жигит кошун четинде калат. Туткундар качып кетпесин, сак болгула. Койсары, 10 жигитти өзүң танда, ууга чыгабыз. Айтып коеюн, уу демекчи тирүү жолборс тутабыз. Жанараак кабар алдым. Бир бээни жара тартып, казы мазысы менен кошо кара этине чейин тое жеп, тоо таяна бадалга кирип кетиптир. Жаткан жерин билип койдук. 3 күнгө чейин кардын көтөрө албай уктайт шер. Таңга маал кызы уйкуда жаткан жеринен басабыз. Тамаша иш бекен ал. Бирөө жарымыбыз мерт болушубуз да мүмкүн. Сарытай мырза өз чатырын көздөй жөнөдү. Жылдыздар коюу, жылдыздар бажырайып, али таң ата элеккес. Жигиттердин колунда кыларкан, айбалта чот, кындагы шамшарлардан бөлөк курал жок аларда. Баары жөө, баары жеңил кийинишкен. Тим эле жылан сойлоп келаткандай шилтеген кадамдары эч билинбейт. Тоо таяна чытырман бадалдык октуга жеткенде Сарытай жигиттердин алдына тура калды. Баары уй мүйүз тарта чогула калышкан эле. Шыбырай сурады. Бээ кайда? Жолборсту бадалдын желкесинде. Үрүкпөгөндөй эмеби? Жүк арткан көлүк экен, жоош тешти. Жакшы анда. Кудай шыба кылсын, деп шыбырады Сарытай. Таң агарсын, күтө туралык. Жалпак ташка көчүп баскан Сарытай жигиттер аны тегеректеп сыңар тизеле калганда акырын сурады. Ичиңерде жолборс чапканга качканыңар барбы? Бар, деп атаке тараптык эки жигит ордунан козголуп койду. Мен өзүм да качкам, деди Сарытай. Силерде кандай? Улуурагы жооп берди. Биз жакта кереге көтөрүп чыгышат. Койсары таң калды. Керегеси кандай? Жигит түшүндүрдү. Тегерети ашталган керегелердин үстүнө да кереге жабылат. Анан кыл жиптер менен бекем байланган соң ичине 10 чакты жигит кирип алып, камыштын арасындагы жолборс жаткан жерге чейин керегелерди көтөрүп бара беришет. Жакындан кыйкырып чочутканда ал өзү эле кол салат. Секирип келип керегеге урунган жолборсту жигиттер найза менен жүрөккө мээлеп саят. Жолборс абдан өжөр келет. Качкандын ордуна гүрүлдөгөн шер кереге ичиндеги адамдарга ого бетер катылат. Шамдагай жигиттер анан бат эле аны колтукка сайып, шайын оодарып таштайт. Анда жигиттер шердин терисин бүлдүрбөөгө аракеттенчү. Аң уулоонун кызыгын айтпа. Бирок мен өзүм жолборсту тирүү кармаганды көрө элек болчумун. Биз тирүү кармайбыз, деп Сарытай көкүттү. Баатырга аны тирүү тартуулайбыз. Коркуу, үркүүнү билбеген, жүрөгүндө карасы жок азаматтар Сарытай мырза кандай буйрук берсе тартынбай аткарууга даяр. Эч кимиси кебелбейт. Баарынын кабагы ачык. Котондун жылкыларын түн көтөрө айдап келгенден да коркунучтуу бекен тирүү жолборс кармоо деген эрдемсүү турган сит кыялдарында. Айла кетип жолборстун чеңгелинде калмайынча айбалта көтөрүү жок. Бир мышыкка 10 жигит кантип татыбасын? Сарытай кайрадан көкүттү жигиттерди. Кекиликтер сайрай, жерге таң шооласын жаңыдан чачканда
Аңчылар жолборс жаткан бадалдын желке жагында туруп калышкан. Жалы түксүйгөн, чоң туяк семиз бээни чылбырдан кармаган жигиттин далысына колун койду Сарытай. Бээ жетелеп бадалга кире бересиң. Коркпо, калгандары сенин артыңдан ээрчийт. Жолборс озунуп кол салчу болсо бээни сала бер. Ошондо анын мойнуна сыйыртма кыргытат арттагылар. Биз жолборстун көчүк жагынан киребиз да экинчи сыйыртма кыргытабыз. Жолборс бизден шек албасын. Жакшылап түшүндүргөн Сарытай калган 5 жигитти ээрчите өңүп жөнөдү. Жерге боз шоола жарык кирди. Жолборс жаткан жер капкара бадал, дүпүйөт. Ошо кезде жогортон аяктай таш ыргып келип дүптей түштү. Жолборс кебелбегендей жымжырт. Кайрадан аяктай таш атылды. Гүр эткен добуш чыкты да Сарытай берген белгини түшүнгөн жигит бээсин жетелей акырын алга жылып, алды жагынан көзүн албай өзүнчө кобурооду. Ай баатыр, бегилик алып келдик. Алдыңа келдик. Ачууланба баатыр. Биз баратабыз. Коркутпасаң, кел тостошолук. Ай баатыр, баатыр. Жигиттин үнү дирилдей, өтө мээримдүү, өтө жумшак, ары муңайым. Жолборстун гүр-гүр эткен үнү чыгып, өзү көрүнбөйт. Бутактар сынып, бутактар качырай, жылкы жетелегендер улам жакындай беришти. Дирилдеген адам үнү басылган жок. Ай баатыр, башыңды көтөр. Бегилик алып келдик. Тосуп ал, кабыл ал бегиликти. Билебиз, курсагың ток азыр. Эртең эле ачып калат да курсагың. Эртең да тамак керек, баатыр. Эринбей тутуп ал бегиликти. Ачууланба дейм, ачууланба. Жинденген болот бекен. Сенден өткөн шер, сенден өткөн эр жок. Кана, чык бери. Башыңды көтөрчү. Кана, көрүнүп кой. Жолборстун үнү улам катуу чыгып, гүр-гүр эте курсагын көтөрө албай, ал дагы эле эринип, өзүнө келаткан үндөн анчалык коркпогон, аны тоотпогон түрү бар. Адамдар өтө жакын барып калгандыктан, коңурсуган жылуу жыт ура бээ кошкуруп артка кетенчиктей кишенеп жиберди. Жигиттин үнү басылбайт. Ай баатыр, тур эми. Мейман келсе тоотпогон уят да. Тур дейм, өйдө бол. Уктуңбу? Бегиликке бе алып келдик. Семиз бээ. Кел бери, тутуп ал. Жетелеп кет. Эрдик кыл баатыр. Колум уялбасын, шер. Тирүү жандын баарына тамак керек. Баарыбыз кара курсак үчүн жашап жүрөбүз. Тамагы жоктун дымагы жок баатыр. Кана өйдө бол. Көрүп эле койчу. Аябагандай семиз. Таман газысы бар. Мына, кишинеп жиберди. Коркуп атат. Кантет, жан керек да. Айшер, Айшер, туруп кой, көрүнүп кой. Жерге таптаза жарык кирди. Жигиттин үнү басылбайт. Дирилдеген жумшак үн. Өзүнө коркунуч туудурбаган үндөн жолборс такыр чоочубады. Ал гүрүлдөй ордунан турган бойдон башын чайкап, тили менен жалана керилди. Арт жактан акмалай жылып келаткан Сарытайлар мунун баарын көрүп турушат. Сыйыртма кыргытууга аралык али алыс. Анын үстүнө бадалда аябай жыш эле. 4-5 кар баскан жаш жолборс экен. Аябай тойгон курсагы жер чийип турат. Жигиттин үнү дирилдеп тынбады. Ай баатыр, турдуңбу? Кана, бери бас учурашалык. Карачы, күн чыгып келатат. Кара жерде тирдик башталды. Чык бери, маал катпай. Көзүңдү көрсөт, маал катпай. Ал бегилигиңди. Мына карачы, коркконунан бээ siiп жиберди. Сенден коркпогон тирүү жан барбы? Шерлердин шери, жолборс, минтип алдыңа келдик. Кана бассаң бери. Көзгө көрүнсөң эле мен бээни агытып жиберем. Билем, курсагың ток. Жебесең мейли, муздап кой, тамактап эле кой. Курсагың ачканда жейсиң. Баатыр, баатыр көп сурантпа. Ошо кезде кан какшаган жигиттин тилине жибегендей, жолборс бадалды жирей чыгып, башын созгон бойдон туруп калды. Муруттары кыймылдап, башын салаңдаткан ал, тили менен жаланып, ыр этип, эч бир кебелбейт. Бээ чучуктай чыңырып, кишенеп жиберди. Жолборстун илейэнди турушунан жигит коркпогондой, кол сала турган, секире турган түрү жок анын. Курсагы жер чийип, ток бейил. Анын үстүнө жырткычта болсо адамдын жумшак, мээримдүү үнү аны арбап таштаган эле.
бет алдындагы жылкы жетелеген адамдардын өзүнө кол сала турган түрү жоктугун түшүндү. Токчулук, өтө тое жеген тамак айбандын да кыраакылыгын жоготуп, илээнди кылат тура. Анын үстүнө алдында титиреп жылкы турса кантет. Өзүнөн коркуп калчылдаган жылкы тукуму жолборстун дилин ого бетер жумшарткан сыяктуу. Жылуу сүйлөсө, жылаан ийинен чыгат. Адамдын бал тили жолборстой жырткычтын да дилин ээритти. Ай шер, кана, кичине баса түш. Жолборс ордунан жылбай ыр этет. Жолборстун башы бадалдан бери чыкпайт. Ыргытылган сыйыртмак мойнуна илинбесин билген алар ар бир кадамды көз менен өлчөп, көздөрүн жырткычтан албай, өтө сак, өтө кылдат. Ошол кезде эки бутун алдыга суна берип, жолборс боор менен жата калды. Жырткычтык сезим кое бербейт да, ал жатса да көзүн бет алдынан алган жок. Жырткыч менен адамдар канчалык тиктешип, кирпиктерин бири-бирине кадай сактанышса да, үйүр алыша түшкөнсүдө. Мына ушул кезде жаадай тездик менен кимдир бирөө секирип келип, жолборстун үстүнө минип кулактан алган эле. Аны силкингенге үлгүртпөй, дагы экинчи бирөө шап учкаша калды. Айласы кеткен жырткыч жаны чыга кыжырланып тура калмакчы болгондо, арткы эки бутунан алган күчтүү колдор жолборсту көчүктөн басып, боору менен сойлогон ал ыр эте алдыга жүткөнгөнгө мойнунан оролгон кыл чылбыр муунта шердин жаны көзүнө көрүндү да, оозун чоң ача берди эле. Ошо замат оозуна кемеш салынып, чытырата оролгон кыл аркандар буту колун кыйып жибергенсиде. Ошентип тили салаңдап, үн чыгарууга жарай албаган кайраншер колго түштү. Адам тилинин сыйкырын, адам деген айры буттун амалын ошондо бир түшүнгөндүр кайраншер. Торпоктой болгон кызыл чаар жолборсту эми тоголото тээп ойносоң да айласы канча. Майлуу этке жык толгон карды салаңдай, бөйрөгүн кагып араң дем алууда. Кечээги эркиндиги, кечээги жыргалы бир заматта бүттү. Айры буттарды алыстан көргөндө жакшы эле саксынып, буйтап кетип, бет келип жолукпоого кылган аракети бекер эмес болчу да. Жоон кайыңдарга 4 бутунан бекен байланган соң, 10 жигит ийиндерине арта, бадал ичинен араң көтөрүп чыгышты айдынга. Күндүн муруту чачырап, сан жылкы батпаган касиеттүү каркыран ичи жаткан экен кеңирсип. Чаап келаткан топ жигит мергенчилерге жеткенде таңылган жолборсту көрүшүп таң кала туруп калды. Аттар кошкуруп, аттар үркүп жакын жолобойт. Мырза, мөөрөй сиздики. Жолборстун үстүнө сиз секирип минип, кулактан албаганда биз даай албайт элек. Анык шер экенсиз. Башыңан бак кетпей, жолуң ачылсын. Кой сарынын мактаганын капарына албагансыган Сарытай мырза атына секирип минген бойдон кошунду көздөй чаап жөнөдү. Баш аягына көз жеткис атактуу каркыра өрөөнү канчадан бери мынчалык шаңга, ызы чууга толбогондур. Түмөндөгөн сан жылкы көк шиберди жирей, бирде удургуй үркүп барып токтошсо, бирде күнгө сооруларын жаркырата жайыла беришип, өз мекениндеги коңур кургак жайытына таптакыр окшобогон жаңы конуш жатыркатып жаткандай. Айтор кишенеген айгыр жана ачуу кыйкырган үндөн кулак туна карагайлуу жашыл этекке тигилген Сарытай мырзанын чатырынын тегерегинде да адам аттуу батпайт. Кемегелерде казан эт кайнаса, кере кулач серке чанаштардан сары кымыз куюлуп, мырзанын каармандыгын алда кимдир бирөө комузга кошуп ырдап жатты. Жакын айылдардан учурашканы келишкен уруу өкүлдөрү Сарытайды тегеректей таң тамаша, узун сөз арбыган кез. Таңдайын жанган ырчынын таттуу мактоосу, сыпайы айтылган кошоматтар өз касиетине тиешеси жоктой, жаш мырза мелтирейт, сынын бузбай, бет алдын тиктеген боюнча сөзгө да аралашпайт. Чалкыган көк асман, чатырай тийген күн алдында жортулчу жигиттердин да кабактары ачык. Анан калса оңойбу, чидерленген тирүү жолборс, 9 кулу баш болгон, түмөндөгөн сан жылкылуу олжо, алардын эрдемсүнүүсүн ого бетер арттырып, мына каркырага түшкөндөн бери чери жазыла эс алышкан жигиттер, эми мырзасы кандай буйрук берсе да
кылыч болуп чабылууга даяр. Жибек чатырдын желке жагындагы карагайлуу черди жарып чыккан кашка суу кошундун бет алдынан агып өтүп, суу жээгиндеги кемештелген жолборско катарлаш буттары кишенделе, колдору байланган ойроттор өз ара шыбырашмак турсун, айыгышкан душмандардан бетер бирин бири карап да коюшпайт. Тунжураган бечаралар кантсе да өз тагдырларына баш ийип калышкан эле. Мына ушул кезде Сарытай мырза кокусунан суроо салды. Койсары, туткундар жушап калышыптыр го. Деги сообу? Койсары обдула берип, калмактан өткөн кара мүртөз эл жок дешчү эле. Чын экен ал. Ооздоруна тары куюп алгандай жатышат, өлөрүн санап. Анда эле баарын келтир мында. Баса, мен дагы ынжылардын тили кесилген го деп ойлогом. Келсинчи, чын эле тамырын бир тарталык. Ниязбек мырза оюн чындын ортосунда ийнин күйшөп эрдемсинди. Койсары сүр көрсөткөндөй ныгырды. Ниязбек мырза, салтта баш кесмей бар, тил кесмей жок. Тилине ал жетпегендердин кезинде тили да кесилген. Ниязбектин каны ичине тартты. Койсарыны жооп берүүгө үлгүртпөстөн, Койсары, келтириң ойротторду мында, деди Сарытай мырза. Шарт ордунан туруп бараткан Койсары жообу тил учуна калганына бир чети өкүнгөн түрү бар. Ниязбек Сарыбагыш манабы Эсенгулдун уулу. Ал баятан бери обдула көбүрөөк сүйлөп, өкүмүрөөк сүйлөп, көпчүлүк ичинде үстөмдүк кылган түрдө өз жигиттерине кээде опурула да калат. Ниязбектин анте турган жөнү бар. Касиеттүү көлдүн күнгөй жагы бүт бойдон, Көтмалдыдан тартып, Жыргалаңдын ысык суусуна чейин Сарыбагыш журтчулугуна карайт. Анан калса, Ниязбектин атасы Эсенгул менен Атаке Баатыр кыйыр туугандардан. Андыктан кыз сырганы арзып келген Сарытай бүтүндөй Сарыбагыш элине күйөө бала. Билгенге бул жерде Ниязбектин жолу улуу. Чынында эле Сарытай мырза кайнагасына өйдө кароого акысыз. Доордун, эл журттун салты да бул. Баса, Каркыранын тең жарымында Сарыбагыштын малы жайлайт. Андай болгон соң Сарытай мырза кайындарынын отун жортулга келген сан жылкынын туягына эздирип, 2 күндөн бери бейкам жаткан үчүн айыпка жыгылсачы. Башка уруунун беги ошенткенде капкачан эле иш чатагына айланмак. Бирок Сарытай мырзаны айыпка жыгып, журт үстөмдүгүн кылууга Ниязбек өзү да батына албайт дечи. Атаке Баатырдын сүрүнө не кылса да чочуйт. Анда эле тууган ортосунда чатак ырбап, минтип туш-туштан душман алка жакадан алып турган чакта сөөгөчтүлүк чыкпайбы? Ушуну түшүнүп турса да, Ниязбек дилинде Сарытайды көрө албай ичи тарып отурат. Бир эле ашуунун ары жагында жаткан сасык ойротторду чаап алуу ушу кезге чейин өзүнүн акылына келбептир да. Акылына келген күндө да Ниязбек дайыт беле ага. Чапкынга өз жанына кайыл болгон, жүрөгүндө карасы жок жигит гана аттанат. Үйдө батыр жоодо жок. Анын сыңарындай өз жайытында жүргөн, өз жеринде жаткан Сарытайга кылыч көтөрүү Ниязбектин колунан келер бекен? Анда эле кан суудай төгүлөт. Анын үстүнө өзү байкап отурса, Сарытайдын жигиттери басса турса да жоо жарагын таштабай, көз ачып жумганча кармаш чыгарууга даяр окшойт. Жеңишине шыктанган жигиттердин колунан ушу кезде баары келмек. Аларда өлүмдөн кайра тарта турган түрү жок. Ниязбек качканын баамы чын. Болбосо Сарытайдын жигити Койсары ага кайша айтат беле. Эр болсоң катылчы деп сес көрсөтүп койду. Өзүнчө ойлогон Ниязбек сууй түштү. Койсары кошоктошкон 9 туткунду алдына салып айдай баштаганда эл жарыла ортосун ачты. Мына эми кандай да болбосун соогат өндүрүп калууну эсинен чыгарбаган Ниязбек капилеттен «Мырза, соогат» деп Сарытайды бет алды. Сарытай кебелбейт. Суроосу жоопсуз калган Ниязбек ачуулуу унчукту. «Соогат сурап жатам, күйөө». Сарытай ордунан туруп сүйлөдү. «Мырза, соогатыңызга 100 кыл куйрук. Элдин салтын кантип эстен чыгаралык? Ар качан жомарттын жолу болот, мырза». Ниязбектин маңдайы жарыла сүйүнүп кетти. Мына бул 9-бүт бойдон
Атаке Батырга буйрабы? Карачы, 9 тең жараган азаматтардан экен. Ойроттордун эң алдындагы 20-лардагы жигитке кызыга тиктеди Ниязбек. Эмнегедир Сарытай ошондо шарт айтып салды. Ниязбек мырза, алыңыз ушуну. Ниязбекти тиктеп турган ойрот кебелбестен кыргызча сүйлөдү. Мырза, мени соогатка буйра албайсыз. Эмне үчүн? Олжосу колунан чыкчуудан бетер Ниязбек шашып кетти. Туткун жооп берди. Эмне үчүн дейсизби, Ниязбек мырза? Жигиттин көзү күйүп, эч кимден жалтанар түрү жок. Эмне үчүн дегенде мен кыргызмын. Кыргыз болсоң эмне экен? Ниязбектен карабастан эми ал Сарытайга көзүн кадады. Туткунга мен өзүм атайлап түшүп бердим. Ойроттордун жылкысын кошо айдашып, өзүм кошулдум силерге. Анын эмнеси бар? Деп Ниязбек кызаңдады. Мурда калмактардын жылкысын кайтарсаң, эми менин жылкымды бак. Жигит өзүнчө кебелбейт. Кул аталгым келбейт, мырза. Ниязбектин ачуусу келди. Мунун кыйынын, элине келип өз мырзаңдын жылкысын күзөтсөң эмне экен? Өз элиме келип кул болгум келбейт. Өлө албай жатып өлөң айтат. Сарытай мырза, соогатыңа рахмат. Ниязбек өз жигитине Туткунду бөлүп кетүүсүн өтүндү. Туткун жигит дагы эле тайманбады. Сарытай мырза, менин нурум 30 уул. 30 уулдар оңой менен бирөөгө кул болгон эмес. Түшүнгөнгө 30 уул кыргыздын уюткусу. 30 уул кыргыз атанын түпкү урууларынан. Андан ары жигит Ниязбекти тиктеп туруп айтты. Менин жолум баарыңардан улуу. Мен агаңардын тукумунан болом. Алгыла бутундагы кишенди. Чечкиле колун. Сарытай капилеттен буйрук берди. Заматтын ортосунда Туткундун бутундагы кишен алынып, колу чечилди. Селейип туруп калган жигитке Сарытай «Отур!» деп өзүнүн төмөн жагынан орун көрсөттү. Бошогон жигиттин далысына жабышкан Туткундун бети ачыла түшкөндө Сарытай кайрадан кол жаңзады. Ниязбек мырза, алгын могуну. Буйруганы ушул. Эркиндик алган Туткун Сарытайды жалоору тиктеди. Ал менин иним, бир тууганым аке. Ниязбек чаңырып жиберди. Бу эмне деген кеп? Сарытай таң калды. Койчу. Чын эле аке. Ишенбейм, деди жаны күйгөн Ниязбек. Ынжы сен каапыр кууланчыдасың. Алдагың келеби баарыбызды? Жигит кебелбеди. Ниязбек мырза, азыр алдасам, ал эртең эле төгүнгө чыгып калат да. Мен өз элиме келип, карабеттик менен азаттык алгым келбейт. Башка жерде калып айтсам да, тууганым басыздардын кылыч тамгасынан чыккан Сарытай мырзаны кантип алдайын? Азамат билет тура тегин, дешти баятан бери күбө болуп отургандар. Колубутун чечкиле, бурк этти Сарытай. Айласы түгөнгөн Ниязбек Туткунду какшыдады. Дагы бир туугандарың бардыр мына бул ынжылардын арасында? Жигит жооп айтты. Жок, калган 7 тең калмак. Ынжыларга кантип кабылдыңар? Ниязбек дагы эле ишенбегендей. Чачыңарда өрүлгөн, кейпиңерде бүт бойдон калмак. Башка түшсө байтал жорго мырза. Бөрүнүн арасында жүрсө бөрүгө окшойт адам баласы. Ит менен жүрсө ит болуп өрөт. Айласыдан Туткунда жүрдүк, шор кайнап. Элге качып кетсек дегенде 2 көз 4 эле. Энебизди кыйбадык. Энеңер да бар беле? Сарытай кызыга түштү. Колго энебизде кошо түшкөн. Кандайча? Отургандар кызыга түштү. Биздин туугандардын көпчүлүгү Кара Кулжа менен Алай жакта деп укчумун. Бир уруу журт жайкысын текести жайлап, кышында Кундузга көчүп келчүбүз. Жайында Кундузду мекендегенден коркушат. Себеби Кундузда уулуу жыландар аябагандай көп. Өзгөчө жылкы баласы жыландын уусун көтөрө албайт экен, чакса эле өлөт. Ошондуктан биз Кундузга кышында келчүбүз. Кышында ал жер отко мол. Атамдын түмөндөгөн жылкысы кыш бою этинен аз эмес.
Аякта жазгы алаш албыртта эле жыландар ойгонуп ченден чыга башташат. Тим эле боз үйгө кирип келишчү. Ошондо гана биз журт которуп кетчүбүз. Ал жылы жаңыдан жаз кылтыйганда бизди ойроттор басты. Көп кол менен келиптир. Биз камына албай калдык. Атам баш болгон жигиттер аябай эле кармашты. Айла жок, ойроттор көп экен, кырылып калдык. Ойроттор колуна тийгендери бизчелеп мууздабайт, белин гана сындырып таштай беришет. Башына келтек тийип кансырап жаткан атамдын белин сындырган калмактар ит кушка жем болсун деп жардан алыс ыргытып жибергенин кийин уктум. Айылдагы катын калач, бала бакыра коргоосуз калдык. Калмактар тестиер балдарга чейин кырып жиберишти. Мен анда 7-де, иним 5-те болчу. Апам бизди бооруна басып чыркырады. Анан жоо башы маркашка бизге тийген жок. Апам чырайлуу адам эле. Көрсө кызыгыптыр. Айылына барганда катынды калды. Бизге айткан ушул: кыргызча сүйлөсөңөр бооруңарды тилем. Биз сасыган калмактардын көзүнчө өз тилибизче такыр сүйлөшө эмеспиз. Ээн жүргөндө гана тилибизди унутпас үчүн мынабу иниме көз такай сүйлөшөр элек. Кийин энем дагы 3 бала тууду. Алар нак эле калмак, тил билишпейт. Бой татканда эптеп качып кеткеле дечү энебиз. Өзү да кыргызды эстегенде көз жашын көлдөтүп ыйлай берет. Бирок биз энебизди кыя албай, анан калса салт кетпей, жылкы тийип кеткенге оңутун келтире албай жүрдүк. Биз менен кошо кеткенде энебиз бир чети калмак балдарын кантет. Иштен чыккан ири жылан. Ошол чын тура. Сарытай сурап калды. Ысмың ким, үкөм? Атамдын азан чакырып койгону Багдөлөт. Ойротто жүргөндө кутчу аталып калгам. Алар эмнеге кыргыздын көбүн кутчу дей беришет? Үкөңдүкүчү? Иним Нурдөөлөт. Ойроттор аны жутчу дешет. Багдөлөт үкөм. Нурдөөлөт экөөңөр мындан ары менин жигиттериме кошул. Азыр сууга жунуп, чач алдырып дегендей. Койсары туугандарга таза кийим тап. Үстүндөгү салбарларын өрттөп салышсын. Мындан ары экөө тең мага жан жигит, бир чети ини болот. Багдөлөт мырзанын айтканына кубанган жок. Ал башын ийип өтүндү. Мырза, элден мурда бир тилегимди айтып калайын, рахметиң. Айт, деди Сарытай. Бизди кошуп ала көрбөңүз. Сарытай чочуп кетти. Эмнеге? Мырзанын кошуну бизге ылайык келбейт. Кантип? Себеби бар. Айыпка жыкпаң, мырза. Кандайча себеп? Өзүмдүн жанымда жүрөсүңөр такай. Анда эле курудук. Айта бер чоочулабай. Болбойт, мырза. Сарытай чындап өтүндү. Алынып кетесиңер элге. Эч ким кортутпайт. Кыйылып барып оюн айтты. Ошондо да биздин кулатыбыз өчпөйт. Кантип? Качанда болсо оосар сүйлөгөндөр четтен чыгар. Кордоочуларбы? Чапкында келген кул деген ысым жети атага чейин айтыла берер. Урпактарга доо кетет. Жаман аттуусу калат. Анда эле бала бакыра бизге налат айтпайбы? Кандай кылалык дейсиңер? Эл журтка келдик. Каалаган жерде өзүбүз издейлик. Мейли анда, башыңар бош. Ыраазыбыз, мырза. Көшөгөн көгөрүп Кудай тилегиңе жеткирсин. Сарытай ыраазы боло түштү. Мындан ары 4 тарабыңар кыбыла. Кайсы жер жакса, кайсы жерде кыргыз болсо, батып жашай бергиле. Жакшылыгыңды эки дүйнөдө унутпайбыз, мырза. Санжылкыдан энчилерди бөлүп бер, койсары. Орун очо калсак, акыры издеп барабыз өзүңдү, мырза. Жолуңар ачылсын. Ниязбек кашка сөзгө аралашты. Мырза, соогат кантты? Мына бул жактан 7 ойроттун бирин тандап алыңыз. Ниязбектин бир жигити кошоктолгон ойроттордун ичинен 19-дар чамасындагы ылжыраган саргычын кошундан ары сүйрөп кетти. Кап, Батырга 7 кул тартууласак болбойт беле? Койсары кейип алды. Ниязбек кебелбейт. 6 кул оңойбу? Батырдын такыясына тар келбес? Сарытай Багдөлөткө кайрылды. Кыргызча сүйлөйбү буларың? Эч кимиси тил билбейт.
Сурачанда ичинде улуусу ким? Чөкүлдөн улуу эч ким жок, деп чачы аркасына өрүлгөн бак жайган ойротту көрсөттү. Анын жашы 40 чамасында эле. Ошо кезде алар менен өз ара сүйлөшө кеткен Бак Дөөлөттү тыңшап туруп, Ниязбек кашка бүшүркөдү. Жана биз менен сүйлөшүп жатканда мынабу көзүмө кыргыздай көрүнгөн. Азыр ынжылардын арасында кадимки эле ынжынын өзү алып калды. Ойроттор менен сүйлөшүп жаткан Бак Дөөлөт чынында алардан караманча айрып алгыс эле. Өзү да кызыга түшкөн Сарытай Бак Дөөлөттөн сурады. Туткундар эмне дейт? Мал мүлкүбүздүн баарынан айрылдык, өзүбүздү кое берсин деп жатышат. Сарытай кабак чытыды. Кыргыздын контайжисине бегилик кылабыз. Эмне дешер экен? Айтчы ойротторго шуну. Алар менен далайга сүйлөшө түшкөн Бак Дөөлөт тигилердин оюн Сарытайга которду. Мырза, зордоп алып барган күндө да качып кетебиз дешет. Сарытай сурданды. Карасаң дешкендерин. Чын эле качып кетсечи я. Булардай кара мүртөс жангешти эл жок. Айткандан оңой менен баш тартышпайт. Карасаң буларды, деп Койсарынын жаны күйдү. Эмнегедир Ниязбек кашка кебелбейт. Сарытай мырза, ага сен көп баш ортпа. Баатырдын колуна тигизсең болду да. Карабашыл кулдарын качырса өзүнө көрсүн. Айласын өзү тапсын. Андай эле баатыр экен. Ниязбектин айтканы Сарытайга жакпай калды. Ойроттордун качып кетишин мен каалабай турам. Ниязбек кашка кытмыр күлдү. Менин сасык кулум эч убакта качпайт. Койсары, эмне, орго саласызбы? Орго да салбайм. 4 тарабын кыбыла деп туруп бош кое берем. Сарытай таң калды. Чын элеби? Чын эмей, бирок аны мен эч качан качпай турган кылам. Кантип? Ал оңой мырза. Билсек болор бекен, дешти отургандардын бир тобу. Үйрөнүп алгыла. Анын жайын айтып берейин. Ниязбек кыт-кыт күлдү. Туткундардын согончокторун тилип, анан эт менен теринин ортосуна жылкынын кылын мап-майда кылып салып туруп, кайра терини тигип таштаса, 1 айга жетпей жарат бүтөт. Күл бото кыл этке жабышып, эт менен эт болуп ичинде калат. Анан бул шоорду алыс басып качып көрсүн. Бир үй менен экинчи үйдүн ортосундагы кемейгени айланчыктай от жага отун алып, эмгектенгенге жарайт. Бечаранын кызына башын байлап койсоң, андан да сонун болот. Бала бакырасына каралап кала берет. Андай кул тузакты биз да билебиз, дешти бир топтору. Өзүнчө тунжураган Сарытай сөзгө аралашкысы келбегендей Бак Дөөлөттөн: "Демек, баары бир качып кетет экен да?" деп какшыктай сурады. "Сак болбосо качып кетиши бышык мырза." "Аны ойлонолук, андан көрө айтчы, кимдер буларыңдын уруулары?" "Чөкүлдөн башкасыныкын билбейм." "Чөкүлдүкү ким?" "Дербет болот уруусу. Калгандары менен мурда тааныш эмес элем. Алар Иленин боюнан туткундалды." "Анда сурап көр." Бак Дөөлөт ойроттор менен сүйлөшө кетти. "Мырзага өзүбүз айтабыз деп жатышат. Сурай бериңиз, мен которуп берем." "Андай болсо өздөрү четинен айта берсин." Эки ойрот катары менен тура калып уда жооп берди. "Мен Дербет, мен Дербет." "Демек булар чөкү менен уруулаш экен да?" "Ооба" деп бышыктады Бак Дөөлөт. "Калгандары айтсын" деди Сарытай. "Байыт, Кошут, Торгоёт." Акыркы Торгоётмун дегени былдырай бир нерселерди айта баштады. Бак Дөөлөт которду. "Ойроттун төрөсүнүн тукумунанмын" дейт. Кое берсе тууган уругу көп экен, кун төлөп берерин айтып жатат. "Төрөнүн тукуму боло туруп, жылкы кайтарганы кандай?" "Мырза, калмактын төрөлөрү жылкы күзөткөндө эрөөн көрүшпөйт. Айтып кой, бир ойроттун кунун сурап, жуңгарыга бармак белем. Тапкан акылын." Ойрот кайра сурады. "Бул дайыма эрөөлгө чыкчу экен" деп которду Бак Дөөлөт. "Күрөшүп, найзалашууга, жаа атып кылычташууга баарына жарайм" дейт. "Мырзанын 2 жигитине жалгыз чыгам. Эгер жеңилип калсам, силерге түбөлүк кулмун" деп атат. "Ансыз деле кул? Бөөдө жерден жигиттерди өлүмгө жумшай албайм." Сөзгө Ниязбек аралашты.
Ынжылардан өткен балет арам эл болбойт. Буларды жакшы билебиз. Ылайым агын сууга бутун малышпайт. Киринип тазаруу деген жок буларда. Үстүнө салганы чирип, эзилип этине токтобой калганга чейин кийим которушпайт. Өлсө да казан аягын жуушпайт. Ити кушу дебей баардыгы тамакты чогуу ичет. Эт бир кайнаса эле ар кимиси бирден казан башынан тартып алышып, карыш-кырча үзүп жулкуп жей бермей. Карачы, бир азга кашыбызга келгенге коңурсуп, сасып жытын адамчы дагыз. Буларды көп алпештебей, тамандарын тил. Мен айткандай кылбасаң, бу жангештилерин качып кетишери анык. Колдугум бар, мырза. Кеңеш айтууга уруксат бериңиз. Багдөлөт Сарытайдан өтүндү. Айт, деди Сарытай. Мырзам, байкуштардын таманын тилип кыйнаганда не пайда? Андан көрө... Ниязбек сөздү жулуп алды. Эй, сен ынжыларга жан тартканды коюп, өз жайыңды билсеңчи. Багдөлөт тырчый түштү. Мен калмактарга жан тартпайм. Мырзага керектүү кеңеш айтмакчымын. Карасаң, жок жерден кеңешчи болуп чыга келбедиби? Сарытай акырын зекеди. Айтып көрсүнчү. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Калмактар мусулман эмес. Буларда дин жок, деп баштады Багдөлөт. Ташка, отко сыйынып коюп жүрө беришет. Азыр буларды таза жуунтуп, чачын алып, сүннөткө отургузуп койсо эле эч жака кача албай калышат. Мусулман болуудан аябай коркушат. Эгер элине качып барган күндө да сүннөткө алынганы билинсе, кабыргасын тилип, жүрөгүн сууруп алышат. Өлтүрүп коюшат. Көрөсүңөр, сүннөткө отургузулгандан кийин өздөрү деле кача албайт. Азамат туура акыл айтты. Ак сөз экен, дешти кеңеш кургандар. Сарытай дароо буйруду. Багдөлөттүкүн туура таптым. Даярдагыла сүннөткө. Сүннөт деген сөздү уккандай уроттор дүргүй түштү. Мырзанын буйругун которуп бергенде өзгөчө чөкү, байланган колун булкуй, томолонуп кетип, башы менен жер сүзө не бир токтосочу. Ынжыга эмне болду? Дешти карап тургандар. Багдөлөт боор таткандай унчукту. Сүннөткө отурганча өлгөнүм жакшы дейт. Ниязбек күлдү. Өлө албайт, жан таттуу. Туткундарды топтон бөлөө жетелегенде, чөкү калмак бет алдына жыгылып, Сарытай мырзага бир нерселерди сүйлөй баштады. Которчу, деди Сарытай. Мейли, мусулман болоюн дейт, бирок өтүнчү бар экен. Сарытай ныгырды. Айтсын. Сүннөткө отургузардан мурда колубутун бош коюуну өтүнүп жатат. Ниязбек жырып кетти. Бош койбогондо чидерлеп таштачу эле. Тилегин аткарабыз. Анан дагы оонагы кыл чокунун башына чыгып, өз кудайым Көкө Теңирге акыркы жолу сыйынып алайын дейт. Булар сүлдөөгө, ташка сыйынышат, көккө табынышат. Кыргыз баласы деле көктү ыйык көрүп, ага сыйына берет. Анын эмнеси бар? Ниязбек кайрадан кеп талагашты. Сарытай мырза бет алдындагы көк чокуну тиктей ойлоно түшкөн эле. Чокунун үстүндө жалгыз бүркүт айланууда. Эмнегедир Сарытай башынан бүркүттүн турмушуна суктанып, ага таң калгандан тажабайт. Кыраан дайыма жалгыз жүрөт. Жалгыздыктан ал рахат алат. Рас, бүркүт айланган жерде карга кузгун жана жоорулар батпай чыгат дечи. Бүркүт аларды жанынан куубайт, аларга көңүл да бурбайт. Алар бүркүттөн калган тартты жейт. Ошого ыраазы. Эл башкарып кыраан чыккан адам баласы менен бүркүт бирдейби? Мына өз кет башынан улам ушул ойго келди ал. Өзү да алдына максат коюп, бийликке умтулгандан бери дилинде жалгыз. Санаасы тээ алыста, бийикте, бирөөлөр менен сүйлөшүп, эл арасында жүргөн менен жолдош чородон алыстап, аларга кошулгусу келбей, боюн бирөөлөрдөн оолак тутуу, эч кимге ачылып сыр алдырбоо адатка айланды. Мурда канчалык катуу, суз көрүнсө, азыр кара таштай ого бетер мээримсиз. Дымыйт. Көбүнчө унчукпай кыска сүйлөйт. Бул жарык дүйнөдө адамды барктуу кылган жалгыз гана бийлик, мансап. Мансап колдон кеткенде, жолдо бараткан кайырчы да сага жүзүнү үйрүп ызырын өтөт. Ооба, атасы айткандай, чөлдөгү кулан кулаганда, кулагынын үстүндө кургак бака чардайт. Чынында эле бийлиги, мансабы жок болсо,
Көтөн жүнү көк ала болгон Атаке Баатырдын алдына кол куушуруп келет беле Сарытай. Дөгүрсүгөн Ниязбек кашканын сөзүнө чыдайт беле. Кыз затынын не бир чырайлуусу кокондуго. Чекесинен чертип туруп, тандап алмак алардын бирин катындыкка. Жергилигинен мансапкор жигит ушуларды ойлойт. Ал өзү ошентип кара таштай ката түшкөндө, эки уту тайтайып кебелбей басып бараткан чөкү калмакты тиктей көпчүлүк алаксай түшкөн болчу. Кыйшык бут чөкүнүн кең далысына түшкөн бир өрүм кыска чачы бар. Шалбыраган жаргак шым, үстүндө кыпкыска таар чепкен. Жаракчан 4 жигит анын эки жагында жайма-жай бастырып, жөө басканга көнбөгөн чөкү кебелбейт, шашпайт. Аябаганда чыдамдуу, ит жандуу эме, деп Багдөлөт катырып койгондой кыймылсыз турган Сарытай мырзага акырын шыбырады. Кышында кулагына тоңгон музду камчысы менен кагып коюп кебелбей жүрө берет. Эр сайышта жаа тартып, чокмор алып жекеге чыкканда эч кимден жеңилип көрө элек. Жеткен эр, жеткен кара мүртөс. Угуп жатам дегендей Багдөлөттүн аңгемесине бир аз кызыга түшкөн Сарытай мырза жүзүн ага сал бургандай болду. Ошого эрге түштүбү, Багдөлөт аңгемесин улай берди. Мырза, чөкү калмактын катыны укмуштай сулуу. Ал илелик казак төрөсүнүн кызы. Сарытай ого өтөр кызыга түштү белем. Сулуу казак кызы ушуга кантип тийди? Деп акырын сурап койду. Болгондо да чүрөктөй сулуу жан, аке. Атаң көрөй, кандайча тийди ал сулуу? Мына ушул сасыган калмакка. Багдөлөттүн аңгемесин кулакка чалган Ниязбек кашка кепке аралашты. Сулуу кыз, мага катын бол деп чөкү калмаганын макулдугун сураптырбы? Иле дарыясынын боюнда бейгам жаткан бир журтчулукту чаап алганда кыз чөкүнүн колуна түшүптүр. Ал кезде котонун мыктысы, кашкасы Семер ойрот эле. Семер төрө көрсө тартып алат деп корккон чөкү 2-3 жылга чейин эл журтка көрүнбөй жүрөт. Кийинчерээк бала чакалуу болгондо чөкү баалуу бегилик алып Семердин алдына келген дешет. Өзү ал жөнүндө эч нерсе айтпайт. Чөкүнүн баатырлыгын жакшы билген Семер ага ачууланбаптыр. Аялыңды көрөйүн деп бир жолу анын үйүнө барып, келиндин сулуулугуна аябай таң калыптыр. Анан жыл бою чөкүнү жылкынын күзөтүнө айдап жиберип, үйүндө түнөп кетчү деп айтышат. Ниязбек сөгүндү. Атаңдын оозун урайын, дагы баатыр имиш. Ошого чыдап жүрө бериптирби, уруган чөкү. Баатыр, калмактарда аны эрүү өңгөрбөйт. Ниязбек каткара күлдү. Тамаша ушундойбу? Мен силерге чөкүнүн аялынын башка жоругун айтып берейин. Айта бер, деди Ниязбек. Ошо кезде чөкү асканын белине чейин тырмышып чыгып калган эле. Багдөлөт аңгемесин мындайча улады. Бир курдай калмактар илээнин боюнда көчүп конуп жүрүшкөндө чөкүнүн аялы атасыныкына качып кетиптир. Тамаша, Ниязбек кубаттап койду. Анан сууга барган жеринен келин бир тааныш казакка жолугуп калат. Ал келинге атасы жайлаган жайлоону так айтып бериптир. Анда чөкү жылкыда жүрсө керек. Келин түн ичинде балдары уктаганда күлүк атты токуп минип, кайрылып келгис болуп жүрүп кеткен экен. Аялы кеткенин укканда ылайым капалыгын билдирбеген чөкү жер сабап аябай ыйлаган дешчү. Бирок көп өтпөй келин кайра келсе болобу? Тамашаң түшкүр. Өзү каалаппы? Деди Ниязбек. Өзү кайдан кааласын? Атасы аттандырып жибериптир. Атасыбы дешти эми аңгемеге кызыккан көпчүлүк. Келиндин алдына көп мал айдатып, бир топ кыз келин менен жигиттер жеткирип келишти. Айта бер, көпчүлүк жаалап кетти. Окуя мындайча болот. Кызды айылы, ата-энеси баш болуп аябай кубанып тосуп алышат. Кыз төркүнүнө 3-4 айча туруп калса керек. Анан кантсе да бала бакырасын сагынып, эрин ойлойт да. Келин үйүнөн чыгып баратканда колуна тийгени ошолбу, Айтор эринин жаргак шымын ала кетиптир. Бир курдай эринин шымын жайып коюп, аны тиктеп отурса, байкоосудан атасы үстүнө кирип келет. Кыз атасынан шымды ката албай калат. Эки адамдын керек учагына тең келген шымды тиктеп туруп атасы сурайт. Эриңдикиби? Келин кантмек эле? Ооба деп чынын айтат. Аңгыча байбичеси үстүнө кирип келет. Анан атасы акеси менен шешесин калтырбай сөгүп туруп, ушундай баатыр күйөөнү чаңган катынды кусур урат. Мындан башка эрге
Эми өзүң да чыдабайсың, көнбөйсүң деп кызың качып келди кылбай, төркүлөп келиптир деген шылтоо менен кайра жеткирип ташташты. Ошо кезде эл чурулдап калды. Опей, карасаңар дегенин жоругун, капырай. Көпчүлүк жапырт асканын төбөсүн тиктей беришти. Чөкү кадимки эле кыргыздын бакшыларынча чокуга туруп алып, алаканын жая көктү тиктей кыйкырып, секирип жаткан болчу. Бирок анын тамашасы көпкө созулган жок. Эл кызыгып карай бергенче, ал ошол колун көккө созгон боюнча күүлөнүп келип боюн аскадан ары таштап жиберди. Апей ботом дешти бир топтор. Кебелбей тиктеп турган Сарытай мырзанын кашы да жыйырылган жок. Анда эмесе камыңгыла, ал Койсарга багыштап сүйлөдү. Сүннөткө алып жатканда калгандарына сак болгула. Бөөдө жерден майып болушпасын, деп коюп басып кетти. Калгандары өз жандарын куйга бара албайт, деди Багдөлөт. Айтпадым беле башында, кара мүртөс чөкү гана ушуга бармак. Сарытайды жандай басып бараткан Ниязбек Кашка Атаке Баатыр жактан келген өзүнө тааныш бир жигитке карап үнүн бек чыгарды. Накай, сени колуң жеңил деп укчу элем. Калган 5 калмакты сүнөткө өзүң ал. Териси ширидей болуп катып калгандыр. Абайла, кабылдап кетпесин. Багдөлөт акырын кошумчалады. Жараты кабылдап өлгөн калмакты мен өмүрүмдө көрө элекмин. Ээрчи баскан Койсарга Сарытай акырын буйруду. Жылкыларды айдай бергиле. Биз дагы артыңардан жөнөйбүз бүгүн эле. Кошун козголуп, кым-кут түшүп калды. Ошо кезде чаап келген 4 жигит Сарытай мырзага жете бербей кыйкыра сүйлөштү. Тиги арба курган ынжы боюн аскадан таштаарда тийбегиле дегенде ишарат кылды. Түшкөн жерине барсак, мээси жайнап калыптыр. Киши дит багып карай ала турган эмес. Козгогон жокпуз. Көпчүлүк бир ооздан унчукту. Калмактар ылайым сөгүн жерге жашырбайт. Алардын расмысында өлгөндөрдүн денеси музда электеле талаага сүйрөп барып ташташат. Тарпын калтырбай ит куш жеп кетсе, маркумдун жаны жаннаттан жай алган деп түшүнүшөт капырлар. Эртеси кошун көт малдыга жакындай берди. Түш ооп калган кез. Асман ачык. Көгүш тарта булоолонгон ысык көл тунуп, көл бетинде ак куулар, каз өрдөк батпай, коңур күз өкүм сүрүп турганына карабастан, бул касиеттүү татынакай жаныбарлар жылуу жактагы кышкы мекенине кете турган көөнү жок. Алдан эден чоочуп коюшпай тынч. Кошундан анча алыстабаган Сарытай мырзанын жанында 5-6 жигит. Алар анча катуу унчугушпайт. Сарытай мырза көп сүйлөбөгөн соң, калгандары да үнүн бийик чыгарышпай, бирок арттагы кошундун добушунан талаа жаңырууда. Аларды кой деген тыйган эч ким жок. Эртеден бери ооздору тыйылбай, баарынын тең көңүлдөрү куунак. Бака-шака түшчө ай талааны жаңырткан шат күлкү. Алардын тамашасын уга жүрөлүк дейби, Сарытай ат тизгинен жийип, өзүнчө дымыйт. Кошун улам жакындаган сайын сүйлөшкөн сөздөрү, тамашалашкандары кулакка даана угула берди. Байкашса ээрге жакшылыктуу отура алышпай чалкалай беришип, жан айласын таппай үргүлөшкөн, тунжурашкан 5 калмакты шылдыңбай ырыга кошуп келатышкан экен. Атаке Баатырдын айылынан кошулган Бөбүй ыр күүгө шыктуу келе турган. Ошонун үнү чыккан сайын кошун кырааң атып жыгылып калчудай ээрдин кашына өбөктөй беришет. Бөбүйдүн өз аты Ботокан. Ал саяк уруусунан чыккан кичинекей Бөбүй деген журтчулуктан болгондуктан баарысы тең Бөбүй дешчү. Ботокандын ыры кичине ороюраак, ары тамашалуу эле. Ал өзүнүн Накай досунун калмактарды сүннөткө алган жерин ырга кошуп, кошунду күлдүрүп келаткан экен. Ботокандын чыгарган ыры эл оозунда али сакталып, ырдалып жүргөнүн өз кулабыбыз менен далай жолу эшиткенбиз. Демек, ырды өзүбүз чыгарбаган соң, окуучулардан кечирим сурап, кантсе да аны келтире кетүүнү ылайык көрдүк. Андыктан бул дастанды окуп жаткан кары жаш мени туура түшүнөт деп үмүттөнөм. Баса, Бөбүй Ботокандын ырынын маанисин жеткилең түшүнгөн Сарытайдын жанындагылар адегенде бир күлүп алышты да, анан ичинен кимдир бирөө арттагыларды тыймакчы болуп кылчая бергенде, Сарытай аны токтотуп койду. Ортолорун суутпа, тамаша токтобосун. Узун жолду кыскартканга не жетсин? Ошондо көпчүлүктүн каалоосу боюнча Ботокон минтип кайталады. Чике ынжынын киндигин,
накай кескен эмеспи, бүрүк болуп калат деп устараны тууралап такай кескен эмеспи, бычак кеспей ыргытып балта кескен эмеспи, кокус тайып кетет деп тарта кескен эмеспи, шөкүлөсүн кайчылап жара кескен эмеспи, сөңгүк болуп калат деп жана бир кескен эмеспи. Кошун арасы кайрадан кырагаң аткы. Сарытайдын жанындагылар да бырс күлүшүп, жаш мырза өзү да бир сыйра жылмайып алды. Чоң олжо менен келаткандардын ичинде Атаке Баатыр кызын узатпай коет деп күмөн саноо жок эле. Алдыдагы чоң той, кыз оюндун шаан шөкөтү жигиттердин делебесин козгоп, Сары Өзөнгө улам жакындаган сайын алардын жарпы жазылууда. Кабактары тырышып, жарааты жанын кыйнаган 5 калмак менен эч кимдин иши жок. Аларды качып кетет деп санааларына да кирбейт. Динден чыккан өз балдарын качып барган күндө да адатты бек тутунган тууган ургу өлтүрүп таштары бышык. Ошондуктанбы 5 калмак өз тагдырлары менен алда качан эле элдешип калышкан болчу.